22-iyun күнү кечки саат 7 чамаларында Баткен районунда катуу жааган жаандан улам табигый кырсык Баткен шаарындагы бир канча коммерциялык ишканаларга, сода түйүндөргө жана ошондой эле үйлөргө зыян келтирди. Ушу мен ата конушум мына атамдан калган үй жай. Мына подвалдарга кирди, сел келгенде мына водоемду каптады, водоем ичи толуп калган уже. Бул жакта коргону уже забити басып калган, арыктардан басып калган полностью. Мына огород бул жак мына басып калган. Мына жактарды ям тарсаң мына кече тазаладык. Азыр Желмаянын ар жактагы коммерческий жеримди басып калды, Желмаяндарымды басып калды. Канчада десем 17-20га жакын Желмаяным бар эле, бардык мотору кетти уже. Мына немеси. Неле? Редукторлору алмашыш керек да, замена болуш керек. Келип ушул жерди жазып кетесиңерби десем. Бирөөсү айтат жазган менен аны мамлекет төлөбөйт деди. Бирөөсү жаздырып коер, удуруп төлөп калабы деди. Эртең бир күн убактым болсо барып жаздырам. Ушундай мыналарды эми өзүбүз чыгарабыз. МЧСти түшүнөбүз эми, ал деле бул жакта рейсти, пести басып калыптыр. 3-чү көпүрө мосттогу 6 соток белен эле Бакай ата эле ошо жакты, ошо өтө эле көп тургундардын үйүн басып калыптыр. Подвалдардынчы. Азыр МЧС жардам берди. 2 күндөн бери, Алла разы болсун ошолордон. 2 күндөн бери келип, кече келип суусун тартырып кетти эле. Бүгүн гряздарын чыгарып берейик деп келген экен. Мына ушуларды энергия сел каптаган да мына. Энергия сел каптаган. Ошо үрөңгө көтөрүлгөндө моторлорго өткөн. Редукторлорго өткөн да. Ошолорго ушер төлөйсүңөрбү десем, аны биз билбейбиз. Ушеп төлөй албайбыз дединен. Эми эртең бир күн убактым болсо барып жаздырып коем. Ушунча мурабайдын немелерин которушум керек, моторлорун, редукторлорун которушум керек. Бир 100 миңдин нарагыда болот да, запчасттарды койгонубузда. Жанагында айткандай эле суусуну кече немеле МЧС кызматкерлери чыгарып берди, анан бүгүн гряздарын тазалап атат да. Бул сложный жумуш экен да, анан тракторлордун жалдап мына бапкет МЧСке карайт да бул. Ошо чыгарып берди. Майда балдар ташып атат эле, жана ташып атат азыр деле мына. Сел суулары көчөлөрдү каптап, айрым короо жайларды ылайга толтурган. Натыйжада көптөгөн үйлөр, дүкөндөр жана чарбалык объектилер жабыркап, жергиликтүү тургундар чыгымга учурады. Учурда тиешелүү кызматтар кырсыктын кесепеттерин жою иштерин жүргүзүп, келтирилген зыяндын көлөмүн тактоодо. Ал эми жергиликтүү тургундар селден кийинки тазалоо жана калыбына келтирүү иштерине активдүү катышып жатышат. Табигый кырсыктын кесепеттерин жою боюнча иштер уланууда. Адистер жарандарды аба ырайына байланыштуу эскертүүлөргө көңүл буруп, коопсуздук чараларын сактоого чакырышат.